Айчурак бериңиз суроңуз. Мен сурайын дегеним эме 2021-жылы келгенбиз июлда. Ошол келген бойдон мына балдарга эме жасатылган жок. Кийин 2021-жылы эме кирди го баягы отпечатка, еще медсмотр. Ошолордон балдарым өткөн жок, бирок өзүбүз өткөнбүзчү. Ошого эртең мен, например, майда өткөн атабыз, уже июлда эме прописка бүтүп атат, балдаркыдан өзүмдүкү дагы. Ошондо кандай кылам? Эме кылсам, медсмотрдан өтсөм болобу балдар менен, отпечатка бүт баарынан? Ооба, балдарыңыз менен өтүп койсоңуз болот. Балдар үчүн кандайдыр бир аябай пока катуу чаралар колдонулган элек. Сиздер ушу 2021-жылы келгенбиз, до вступления в силу закона. Азыр ушул өтүп коелу десеңиздер эле өткөзөт. Самый главный балдарыңыздын регистрациясы болуш керек. Бар, регистрация бар. Еще эме регистрация ошол 21-жылы келгенде 3 айлыкка узартып, 3 айдан кийин 3 жылга узарткан да, эртең 3 жылга уже эртең июлда бүтүп атат. Балдардын паспорту, еще пропискалар. Ошондо мен без отметкачы, баягы миграциондун аркасында печаты жок. Эртең барсам, мисалга миграционныйды айтпайбы, сен неге печать бастырган эмессиң депчи. Азыр эжеке ал закон бир убакта ошол эки күчтүү каралган. Андан кийин ал закон пайдаланылбай калган. Анткени миграционный картанын аркасында печать баса берип, место жок болуп, өзүнчө баракка басышып, аягында миграционный служба өзлөрү ушул эки законду токтотуп коюшкан. Бирок акыркы учурда ошол экини кайра жандандырып атышат. Бирок ошол жандандырганда дагы ошол закон пайдалануусу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратууда. Анткени мына госуслугиден узартканда ал жерден эч кандай печать басылбай калат. Так что бул печатың жок экен деп отказ кылганга акысы жок. Акысы жок, хорошо. Ошо меники 3 жылга узартылып калган да, пропискамчы обычно 1 жылга узартат го, меники 3 жылга узартылып калган да. Ошондон бир эмесин таппайбы? Айчырак 22 жылдан кийин, 22 жылдан кийин гана ушул экинде закон кабыл алынды. 24 жылда дагы ошол закон бекилди. То есть эгерде мигранттар бессрочный трудовой договор болсо, мурун 3 жылга же болбосо 5 жылга деле узартып ала берчү регистрация. Азыр ошондо ар бир жылда узартсын, 1 жылга гана узартылат деген закон 2022 жылдан баштап күчүнө кирди. Так что буга чейин сиз кылып алган болсоңуз, значит кылынган. Ооба, хозяйканын үйүндө жашайм, хозяйка өзү алып барып, биздин регистрация бесплатный да, семейныйчы, балдарыма, өзүмөчү. Ошого просто кийин хозяйка айтты, если ошо эмедегилер, МФЦдагылар, если эмеден ФИМЕСтен бирдеке болсо, же хозяйкага чалат, или сага чалат депчи. Кийин сурасам, хозяйка мага чалган жок дейт, мага дагы чалган жок. Мен телефон номерлерди бүт эме таштап келгемчи. Сарсана болдуңуз. Эми бул закон Россияда ушул экинде кээ бир закондорду иштетет, кээ бир закондорду иштетпейт. Так что сиздин если миграционкаңыздын аркасында печать жок болсо, бул өтө деле коркунучтуу эмес. Коркунучтуу эмес, мен просто коркконум, сен законду буздуң, биздин законго баш ийбей деп, эртең 90 күнгө или 3 жылга чыгат. Бул закон чыкканчакта регистрация кылгам, анда буга чейин базада турду, мына база регистрация. Эмнеге сиздер бизди предупреждать этип, биз ошол экинде келип, анда аркасына печать бастырып кетмекпиз деп айтыңыз. Ооба, ошол узаткандан кийин мен миграционныйга бардым, ошол миграцион службанын өзүнө бардым, ошол биздин участковый немесине барып, мен ушундай былтыркы жылы келсем, эме кылбадыңар, печать баспадыңар же звонить этпедиңер, чтобы мен балдарымдын эмесине, миграционга, өзүмдүн миграциондун аркасына печать басып бергилесем, эме сеники все уже 3 жылдан кийин келесиң деп койду да. Ошол бойдон барганым жокчу, уже 3-жыл бүтүп ататчы. Өзлөрү айтканда, анда мыйзамдуу эле болгон да. Мыйзамдуу эле, бирок чындап текшерип келсем, мен ошол хозяйканын үйүндө жашап атам, өзү алып барып койгон, бүт баары еще 3 жерде трудовой официально иштеймчи. Бирок болду. Болду, жакшы эле болот экен андай, без проблем бассам болот да. Рахмат, сиздерге ийгилик. Зат бериңиз суроңуз. Зат бериңиз суроңуз. Сүйлөй бериңиз, сиз угуп атасыз. Угуп атат. Угуп атат? Ооба, сүйлөй бериң. Мен 1,5 жыл мурда БНЖга тапшырган болчумун да, алган эмесмин. Ошону катуураак болбойт.
ВНЖ тапшыргам мен 1,5 жыл мурда. Так. Ал бирок время алган эмесмин. Ошону Эмне алсам алган болобу? эмеспи? ВНЖ. ВНЖден эмне основанияда тапшырдыңыз эле? Аялыңыз же балдарыңыз граждан Россиябы? Ким гражданин? Пай специалисти болуп тапшырганмын да. По специальности. Высококвалифицированный специалист деппи? Да, ооба. Эгер высококвалифицированный специалист анан эмнеге алган жок элеңиз? Өзүңүз отказ кылдыңызбы же жумушуңуздан отказ болду? Атказдан болгон жок, эч нерсе болгон жок. Баягындай неме болуп Кыргызстанга кетип калдым. Үкмөттүн немесин тескерисинен турду, баягы барып алсам болот депчи. Кийин эле уже жоголуп кетти да. Мен жөнүндө Кыргызстан паспорт менен Россияга кирип, Кыргызстан паспорт менен жүрөм. Зет, чынын айтайын, сиздин ада сүйлөгөн сөзүңүздүн 10% уктум да. Вообще мындай жакшы уккан жокмун, түшүнгөн жокмун сурооңузду, эмне деп атканыңызды да уккан жокмун. Или громкийди мындай неметип коюп, жакыныраак сүйлөңүз. Мен вообще сурооңузду түшүнгөн да жокмун, чынын айтайын. Илам ака, бул тапшырган экен ВНЖга. ВНЖга ответ келди, бирок бул Кыргызстанга кетип калды, ответ келечекти. Анан Кыргызстанда жүргөн карап турган дейт. Азыр уже сайтта да жок болуп калды дейт, алайын десем. Ал ВНЖны эгерде барып ошол эки ВНЖны алып кетпесе, кандайдыр бир убакыттан кийин, 6 айдан кийинби, 7 айдан кийинби, алгандан кийин уже аннулировать этип кетет өзү. Анда эми кайра келип кайра тапшырасыз, башынан тапшырып, анан аласыз кайра. Анан дагы бир суроо. Улутабы жатты. Паспорт бүтөт да, 1,5 айдын ичинде бүтөт. Сен иштеймин. Анан эмне кылсам болот? Мен ID карта бар да. ID карта менен барып туруп границаны тескерем. Так, Кубат, давай мне кайталап айтып берип койчу, мен дагы укпай калдым. ID картаңыз бар да, айтсаңыз түшүндүрүп, эмне болду? ID карта бар и загрант бүтүп атат. Кайсы менен иштейсиз? Загран менен иштейм. Загран менен киргенсизби? Ооба. Вопрос анда в чем? Зет, сиз жама комментарийге жазып коюңуз сурооңузду. Эме Telegram каналынын астында комментарий деген жерге жазып койсоңуз, мен окуйм да бияка берем. Эфирде канча мүнөт болот? 347. Азыр жазып коерсуз, мен күтөм сизди. Комментарий же личкага жазыңыз, мен анан бияка берем сурооңузду да. Ошо түшүнбөй атасыз. 347 бергиле сурооңузду. Сурооңуз барбы? Жок. Рахат бергиле сурооңузду. Рахат сүйлөгүлө. Рахат. Бул связь жакшы эмес окшойт го походу. Илам айке. Мен жакшы болуп атасыз. Башкача болуп атат. Мен угуп атам жакшы эле, бирок ошо үндөр чыкпайт. Эмне болуп атат? Гуля Самарова бериңиз сурооңузду. Андан кийин Мадина. Андан кийин Алишер Шапаков, андан кийин Эля. Булар мени укпай атат, походу. Мен үнүм жакшы угуп атсам, эмне алар укпайт? Гуля Самарова, суроо барбы, жокпу? Саламатсыздар. Мен суроом бар, ооба. Самат. Мен Москвада 8 жыл бир жерде иштедим эле. Официальный болуп. Андан кийин 2 жыл бир жерде иштедим. Ошондо азыр эми мен совсем Москвадан кетем, жакында буюрса. Ошондо мен налог төлөп жүрдүм да. Ошону кай жерден обратно алсак болот? Эжеге налогдор 100% обратно артка кайтарылбайт. Налогдун кандайдыр бир гана бөлүгү кайтарылат. Ал бөлүгүн кайтарып алуу үчүн сизде ошол эки налоговый вычет алганга основание болуш керек. Бул основание болуп, биринчи очередь бул ипотека алсаңыз кайтарылат. Экинчи очередь кандайдыр бир дарылансаңыз кайтарылат. Үчүнчүсү бул
жанагы окуу болгондо же болбосо ошол жерде болгондо окуганда ошондо кайтарылат. Эми сиз ошол жерге основание кылышыңыз керек. То есть эгерде налоговый вычет алам десеңиз, бир ошол жерде ооруканага барасызбы же болбосо ушу кыргыздардын частный стоматологиясынан деле ушу 100 миң, 120 миң, 150 миңге тишимди дарылаттым деген справка алып, анан ошонун негизинде налоговый вычет жасап алсаңыз болот эжеке. Анан ошону жаздырып алып кай жерге барам мен ошондо? Ошону жаздырасыз дагы өзүңүз регистрация болгон райондун налоговый органына барасыз. Налоговый инспекцияга барасыз. Өзүңүздүн жумушуңуздан 2 НДФЛ деген справканы алып алыңыз. Тигиженге барганда 3 НДФЛ деген справка толтурасыз. Эгерде өзүңүз билбесеңиз, ошол жерде объявление жазылып турат. Заполняем 3 НДФЛ. Айтсаңыз 500 сомго эле ошол 3 НДФЛди толтуруп берет. Ошол менен негизинде картаңыздын данныйларын көргөзөсүз, ошол картага эле келип акча түшүп калат. Анда рахмат, жакшы. Анан дагы бир суроом. Анан ушул биз официально иштеп жүрдүм 10 жыл. Ошол эми Кыргызстанга пенсияга жардам болобу, болбойбу? Пенсияга жардам болот, бирок пенсияга 2022 жылдан бери гана төлөнгөн налогторуңуз ошол экен пенсионный накопленияга түшөт да. Ага чейинки налогторуңуз накопленияга түшпөйт. Мен 2006 келгем, ооба. Эми туура түшүнөм, бирок 2022 жылы гана ошол эки 2022ден бери гана Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосунда ошо пенсияга чыгаруу ошол эле жөнгө салуу боюнча закон кабыл алган. Так что ага чейинки налоговый вычеттер, налоговый накоплениялар, пенсионный накопление, к сожалению, күйүп кетти. Күйүп кеттиңиз. Макул, анда рахмат, ошону билейин дедим эле. Ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Хорошо. Рахмат. Так, Назию бериңиз. Мен сурайын дегем, жакында эле төрөдүм эле да, ошо больницага снялс анан полис керек экен. Ошо снялс алыш үчүн регистрация керекпи? Реквизит? Снялс алыш үчүн регистрация керекпи? Обязательно. Снялс алыш үчүн регистрацияңыз вообще желательно трудовой договоруңуздан керек болот. Кичинекей баланыкы жаңы төрөлгөн. Жаңы төрөлгөн баланда регистрация кылып снялс алышыңыз керек ооба. Андан кийин детский полис ачыш керек да? Детский полис деген жок, детский полис ала албайт. Детский полис Кыргыз Республикасынын акылдарына, жаш жетелек балдарга детский полис каралган эмес. Биринчи регистрация кылышым керек экенден да? Полис ДМС дегенде, добровольный медицинское страхование дегенде аласыз. Сатып аласыз аны. Рахмат. Экинчи сурам, мен регистрациям ошо апрелдин 12-синде бүттү эле да. Анан эми кайра дагы продление кылдырып алсам болобу? Эгерде жолдошуңуз официально иштеген болсо, ошол экен трудовой договор менен узартып алсаңыз болот. Жок, официально иштебейт, таксиде. Официально го. Таксидеби? Таксидеби? Анда жолдошуңуз гражданский правовой договор жазатып, ошол экенин аркасынан анан сиз узартсаңыз болот, бирок сизге штраф салат. Штраф канча болот? 5000 сом салат. Чоң рахмат. Хорошо, Мадина бериңиз. Андан кийин Эля дагы, анан Алишер Шапаков. Ат-баттан беребиз сурооңузду. Жазганда. Алло. Мирланке, кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Мен сурайын дегенде, жана бүгүн паспорт алдым эле. Неге барсам, жана сиз айткан ОМге барсам, алар полный документимди карап туруп, несага кандай печать басышым керек деп башта урупту да. Жана сиз айткандай кылып аларга айтып деп түшүндүрүп, что старый паспортумду новыйга алмаштырдым, ушуну изменять этип бергиле десем, сен ал законду кайерден алдың, эмне Кыргызстандан таап келдиңби деп башым оорутtu 1 саат. Аны бастыра албастан кайра чыгып келе бердим. Просто регистрация кылдым да, ошентип жүрө бер дейт го.
эжеке мындай да, 115 федеральный закон деген бар. 115 федеральный закон о правовом положении иностранных граждан деген. Ошонун 13 статьясында именно ушул өзгөртүүлөр жөнүндө жазылган. Айтыңыз, эгерде ошол 115 федеральный закондон мен выпискасын тыштап коем, жана сиз переузасыз, мен билгенден. ооба, ошо таштап коем. Ошол эрекин тыштап коем, эртең көтөрүп алып барыңыз дагы ошол эрекелердин айтыңыз, мына силер законду өзүңөр билбейт окшойсуңар. Биз Кыргызстандан жазып келген закон Россиянын территориясында иштебейт. Россиянын эле законун айтып атабыз деп, ошол эрекини өзгөртүшүңүз керек. Все, Мадина бериңиз. Ошо айтат окшойм, мен барып ошентип айтсам, ал деген мага ошентип чыгарып койду да, бар, короче, сен эмне Кыргызстандан таап келдиң ба, андай законду, bunday закон бизде жок, мен сенен биринчи болуп атам деп баштоо. Выписканы көтөрүп барасыз. Мен выписканы Выписканы көтөрүп барасыз, кагазды көтөрүп барасыз, чыгарып алыпчы. Милламайке кагаз берет сизге. Ошону көтөрүп алып барыңыз. Болду, чечилет вам. Мадина бериңиз. Мадина, экинчи Мадина, Мадина. Саламатсыздарбы? Мен өткөндө милицияга түштүм эле. Анан 18 менен изверение кылды эле. Ошо менен чыгып кете албадым. 10 күндө чыгып кет дедилер. Штрафын төлөдүм, чыгып кете албадым. Потому что мен бияктан бир немеден акча салдым эле да, үйгөчү. Контактный системадан акча салдым эле. Акчамы ала албайт. Ошо акчамы алып анан чыгып кетейин десем, 10 күн өтүп кетип калды. Ошого эмне кылсам болот эми? Эми сиз, чтобы кичине жүрө туруш үчүн кассационный жалоба жазып коюш керек. Анан бир юрист ака менен сүйлөштүм эле да. Юрист ака менен сүйлөшсөм, СНС энелериңи трудовой договорлоруң бар жогун жөнөтсөң, жардам берем деп ошентти. Ошого болобу? Ишенсем болобу же кандай? Эми эжеке, мен сизге айтып атам, сизди выдворениядан эч ким сактап кала албайт. Выдворениядан эч ким сизди тазалап ие албайт. Ал эгерде 100% гарантия берген киши болсо, анда 100% эле мошенник. Даже мына эгерде сиздин ата энеңиздин бирөө гражданин, же жолдошуңуз гражданин, же балаңыз гражданин Россия болсо, и то ошол эрекинде жылдап соттошуп, мына 1 жылда, 1,5 жылда араң чыгарып атабыз кишилерди. Соттошуп атып, и то официально. Так, эгерде алып кел десе, бул мошенник. Экинчиден, сиз эми кассационный жалоба жазып койсоңуз, кандайдыр бир убакыт 3-4 ай жүргөнгө гана возможностуңуз болот. Андан кийин кетишиңиз керек все равно. Түшүндүңүзбү? Сиз азыр просто ошол эки жана акчаңызды чыгарып алганга кассационный жалоба жазып, ошо менен кичине жүрүп турсаңыз болот эчке. Анан дагы бир вопросум бар эле. Кызым дагы паспортун жоготуп койду да, 16 жашта кызымчы. Ошону посольствого барсам, утеренный кагаз же паспорт жасап бере алабы? Паспорт жасап берет ордун. Жаңы паспорт берет. Бирок сразу болбойт, 1 айдын ичинде келет. Ого чейин бир документ берсе керек, кагаз берсе керек, паспорттун чыгып чейин жүрүп турган, Сиз ошол эки паспорт жоголду деп, эртең же бүрсү күнү мына немеге барасыз да, ошол райондун миграционный службасына же болбосо милицияханасына барып туруп эле арыз жазасыз. Ушундай паспорт жоголуп кетти ошол эки кызымдын десеңиз, сизге бир кичинекей алакандай болгон кагаз берет. Ошол эки менен жүрүп турсаңыз болот. Мына паспорт жоголуп кеткен, азыр мына посольствого тапшырып атабыз деп, ошол эки менен жүрсөңүз болот кызыңыз. Вообще эчтекеси жок, эчтеке кагазы жок жүрбөсүн. Майли. Рахмат ака силерге. Ден соолукта болгула, Алла разы болсун. Рахмат. Менин суроом мындай эле. Мен сентябрда келгем 2 балам мененчи Москва мытищиге. Ошондон бери регистрация мен каждый 3 месяца продлевать этип келатам да, ар 3 ай сайынчы трудовой договор жоктугуна байланыштуу. Ар 3 ай сайын продлевать этип келатам. Мына 3-чү жолкусун подавать этип койдум. Азыр майдын 10-унда бүтмөк да регистрациямчы. Дагы 3 айга продлевать эткенге подавать этип койдум.
Ошондо август менен бүтүп калат экен да регистрациямчы кийинки 3 ай. Ошондо мен сентябрда 1 жыл болуп атат да. Мен кирди чыктысы жок эле жана продлевать эте аламбы дальше? Кирди чыктысы жок эле эмне кыла аламбы дейсиз? Чыктысы жок эле 1 жылга бир жылга дагы регистрация продлевать эте аламбы. Например, меники бул сентябрь, августта бүтөт да. Эртең көрсөтүүлөр алам уже буюрсам, дагы 3 айга продлениямды. Эми биринчиден сиз азыр Россиянын территориясында незаконно жүрөсүз. Анткени 3 айлык регистрация киргенде бир эле жолу жасалат. Андан кийин сиз трудовой договордун негизинде узартышыңыз керек болчу. Сизге именно азыр жанагы 90/180 деген закон ушу сизге тиешелүү да. То есть сиз келгенсиз, 3 айдын ичинде трудовой договор жасаган эмес, кайра регистрация кылгансыз. Это уж незаконно. Андан кийин дагы 3-чү жолу узартып атам деп атасыз. Бул сиз азыр незаконно жүрөсүз Россиянын территориясында. Сиз кирди чыкты кылбай, регистрацияңызды узартпашыңыз керек. Азыр сиз кирди чыкты кылам деп граница барсаңыз, сизди кайра артка киргизбейт экен. Мен ошондо угбадым ага. Микрофонуңузду басыңыз, микрофонуңузду басып сүйлөңүз, мен уккан жокмун. Мен 10 майда бүтөт, дагы 3 айга регистрация алып атам да, мен уже берип койгом да подавать этчи. Эми ал болор болуп калды, эми ошол бүткөндөн кийин Сиз айтыңыз, каякка подавать этип, каяктан алып атасыз бул регистрацияны 3 айлык дегенди? Бир бала жасап берет да постоянно. Ошол бала мошенник. Ошол бала мошенник, сиздин башыңызды айлантып, ошелекинтип, сиздин акчаңызды алып, арам акча менен жан багып атат. Сиз дагы азыр ошелеки балага ишенип, сиз дагы азыр башыңыз айланып, туура эмес иштерди кылып атасыз. Сиз мыйзамсыз, вот незаконный мигрант болуп калдыңыз. Мен андачы буну болуп туруп эмете салайын. Мен кайра азыр самозанятость оформить этип туруп, 1 жылга улантып аламбы? ГПХ жазган, сиз ГПХ жаза турган болсоңуз, аз кечиресиз, мен зарядка сайынчы. Болбойт. Азыр кайра келет. Зарядка саят телефон. Телефонда дем болуп калыптыр. Ноутбук бу. Так, эми сиз азыр ГПХ жасаганда, сиз только ошереке жанагы 90/180 деген закондун немесинен чыга аласыз да, уведомление берип, официально ошерекини кылсаңыз, уже сиз ошол закондон чыга аласыз. Бирок мен сизге гарантия бербейм, что сиз границадан чыкканда аны кайра киргизбей койбойт деп мен сизге гарантия бере албайм. Бирок мен чыкпастан азыр ГПХ жасап туруп 1 жылга продлевать эте алам, чыкпастан. Аны дагы эгерде сизди федеральный миграционный службадан официально кылсаңыз, ошол жерден карашы мүмкүн, дагы айтышы мүмкүн. 2023 жылдын ноябрынан баштап незаконно жүргөн экенсиң, ошондон берки трудовой договоруңду уведомлениени алып кел деши мүмкүн да. Анткенде мен эмне дешим керек? Жок да, мен жумушумдан вообще бербей атпай, даже ГПХ айтсам, ага да отказ кылып койду да, жок, ал деген берки трудовой кодексте эле болуп калат экен. 100% мен эмете албайм, мне мындай лишний эме кереги жок деди да. Желательно сиз вообще желательно Кудай деп кирди чыкты жазам, анан узартып кетишиңиз керек. Чорудан текшертиңиз, запретте жокпу? Кирди чыкты кыласыз да. Ооба. Ошондой кылыңыз. Если черныйда жок болсо мен кайра кире алам, Запреттен текшертесиз да, запрет. Запреттен вес текшересиз, болду. Алишер Шапаков, батыраак сурооңуздарды бериңиздер, анан ошо менен Алейкум ассалам. Рахмат. Менде бир суроо бар эле. Азыр мен границага чыгып кетсем, кайтып кире аламбы?
3 ай Кыргызстанда жүрүп келишмек. Алишер аке, мындай да, мен сизди даже көргөн жокмун да. Мен сизди тааныбайм, билбейм. Мен сизди чыгып кетсең кире аласың деп азыр мен 100% сизге айта албайм. Жок, мындай да, мен трудовой договор бардыгы официально иштейм да, анан Анда эмнеге кире албайсыз? Сиз официально трудовой договоруңуз бар болсо, сиз 90 на 180 деген законго жатпайсыз. мен илешпейм ага. Сиз кирип чыкканга полный акыңыз бар. Себеби өткөндө мен жанымда бир бала ошо границага багы трудовой договору чыкпай калып, мен базада границага кирип чыгып, кийин регистрация кылбай койду да 3 айга дагычы. Сиз иштеген жериңиз официальный деп атпайсыз. Официальный болсо ошол жерден 2 НДФЛ деген справка бар. Эгерде официальный иштеп атсаңыз, ошо 2 НДФЛ бериш керек. Уведомленияны сураңыз. Силер уведомленияны убагында бергенсиңерби, отметкасы менен мага ошол копиясын бергиңиз деңиз. Эгер ошолор бар болсо, сиз ал законго жатпайт. Аларды мен постоянно багы регистрацияны узартканда аларды чыгарып берет. Болду, анда сиздики анда эмнеден коркосуз? Жаныңызда баланыкы возможно ошондой жок болсо керек, ошон үчүн кире албай калды. Рахмат анда. Мен сурагым. Так, Гүлай бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр угуп өзүм бир суроо берейин деп атам да. Мен 23-жылы келгенмин, 1 жыл болду да. Анан мен официально иштебейм. Сиделка болуп иштейм да. Анан трудовой договорду сатып алып, регистрация кылдым, жасаттым да. Бул жерде иним бар, өзүнүн үйүнө коюп берди. Анан көп ушу суроо ойлондуруп атат да. Эми азыр 2-чи жылга кетип атат да, эми жасатканымчы. Мен кокустан чыксам, Сахаровага барып келгенмин, ал жактан өтүп келгенмин да. Анан мындан кийинкиси кандай болот? Корком да, ошо границадан чыккандан кийин мен нарушение кылдымбы депчи. Ошого жооп берип коесуздарбы? Эми Гүлай, сиздин сиделка болсоңуз, тем более, возможно, сиздин иниңизби жана айтып аткан регистрация ошо гражданин Россия болсо, ошол экил иниңиз менен эле гражданско правовой договор түзүп коюңуз аны. Зачем сиз трудовой договор сатып алып атасыз фальшивый? Эгер сиз гражданско правовой договор түзсөңүз, сиз абсолютно законно иштейсиз. Мен ошо иним ошо үйүнө коюп берет, анан мен өзүм жылда эле ошол Гражданин Россиябы? Ооба, гражданин Россия, ооба. Иним ушул жерде өзү военный. Ошол иниңиз экөөңүз эле, иниңиз экөөңүз эле ошо гражданско правовой договор түзүп коюңуз, бүттү, абсолютно закон. Өзүңүз налог төлөп эле, жакшынакай эле, эч кимден коркпостон эле жашап жүрө бериңиз. Ишинсе болбойт да. Коркпой чыгып келсем боло берет да Кыргызстанга. Эгер гражданско правовой договор түзүп, регистрацияңызды узартып алсаңыз, эч кимден коркпой жашасаңыз да болот, иштесеңиз да болот, кирсеңиз да болот. Анан Сахаровага ушул ар бир мына немен бүткөндө барып келишим керекпи? Сөзсүз. Жыл сайын өтүшүңүз керек. Медосмотрдан жыл сайын өтүшүңүз керек. Закон ошондой. Өтпөсө болбойт да, бул узартылбайбы? Өтпөсөңүз, өтпөй койсоңуз, сиздин Россияда жүрүү мөөнөтүңүз кыскартылат. То есть текшерет дагы, эгер медосмотр өтпөсөңүз, 3 күндүн ичинде чыгып кет деп коюшу мүмкүн. Эми мына азыр 1 жылга узартылды, 1 жылга жетпей мен Кыргызстанга кетип калсам, кайта бияка кирсем, Сахаровга барып, кайта дагы узартсам болобу регистрацияны же ошончо жүрө беремби? Сиз мисалы үчүн мына майда узарттыңыз. Например, сиз июнда кеттиңиз. Кайра августта келдиңиз, например, да? Тигереки сиздин медосмотруңуз 1 жыл действительный. 1 жыл өтпөй эле койсоңуз болот. Кийинки жылдын майында өтөсүз. Чоң рахмат. Ишиңиздерге билейик. Так, урматтуу мекендештер, Чаткал Лутфулла Ходжаев сурооңуздар, колуңуздарды көтөрүңүздөр көрүп атам, бирок суроолорго жооп бере албайбыз, азыр эфир аяктап калды. Комментарий жазыңыздар, комментарийден жооп берели. Эфир 1 саат гана ошого неме кылганга аракет кылабыз. Мындан кийин Мирлан байке менен сүйлөшүп эфирдин саатын узартабыз. Мен да бирок бир аз эртерээк башташыбызга туура келип калат, себеби мен кечинен жумушка барам да. Ошон үчүн эртерээк башташыбызга туура келет. Эфир тууралуу заранее маалымат беребиз силерге. Ошол убакытка тууралап 10 мүнөткө жумушуңардан жооп сурап, 10 мүнөт эч нерсе болбойт. 10 мүнөт ишим бар эле, 10 мүнөткө жооп бер деп жооп сурап, биздин эфирге катышып, мен срочно эле азыр жумушта элем десеңер, мен силерге эфир берем. Анан сурооңуздарды берсеңиздер болот.
жумушта болосуздар, башка жерде болосуздарбы, ушул 10 мүнөт убакыт тапкыла, сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот биздин эфирде. Эфирди бир аз эртерээк кылабыз, потому что кечинде кол бошой калып атат. Мирлан майке дагы түнкү саат 11:12 болуп кетти Кыргызстанда. Ошон үчүн мен ойлойм, муну силер жакшы туура түшүнөсүздөр. Эфирде ошо 1 күн мурун мындай маалымат берүүгө аракет кылам силерге. Жана ошол убакытта сөзсүз түрдө эфирге катышып сурооңуздарды бергенге аракет кылыңыздар. Мирлан майке сизге дагы бир ыраазычылык. Катышкандардын баарына ыраазычылык айтам баарыңыздарга. Баардык сурооңуздарга жооп беребиз. Эфирде болбосо комментарийде болбосо кийинки эфирде Мирлан майке менен жооп беребиз. Колдон келишинче личкаңарга жөнөтүп коюңарга аракет кылабыз. Баарыңыздардын сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин видеолорду колдоп туруңуздар. YouTube'дагы лайк басып, каналга подписаться болуңуз. Жана биздин Telegram каналга подписаться болгонду унутпайсыз. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар.